көрө албастык бул өзүңө бүткөн эле бале. Ошон үчүн элибизде айтат да, көр казсаң чоңураак каз, чуңкурураак каз, өзүң түшөсүң дейт да. Албетте бул ошол бирөөгө көрө албастык кылуу бул көр казганга барабар. Көрүң ал сен ошол көрө албастыкты жакшыраак, чоңураак кылып көрдү каз, бир күн сөзсүз өзүң түшөсүң, ага башка бирөө түшпөйт. Эки бир тууган бар экен да, бир тууган карасаңыздар, көрө албастык деген ушундай жаман нерсе, керек болсо бир тууганына дагы жамандык кылганга чейин барышат экен да. Бир аңгемеде келет, эки бир тууган атадан мурас алышат да. Эки бир тууган атадан мурас алышып, бирөөсү чоңу болсо атасынан алган мурасты жаман жолдорго, ичкенге, кумарга ойноп жатып, кумарга уткуруп коет. Уткузуп коюп эч нерсесиз калат. Байлыгы жок, акчасы жок калганда, кичинекей иниси болсо жанагы мурастан алган акчаны, байлыкты соода сатыкка жумшап, кервен тартып, шаар бойлоп, өлкөдөн өлкөгө кервен тартып, соода кылып, байыгандан улам байып кете берет. Ал эми жана агасы болсо аябай кембагал болуп, колунда эч бир чакасы калбай калат. Ошентип иниси агасынын үйүнө алып барып, күндө тамак ашын берип, үстү башын карап, кийим алып берип, бай болуп, керек болсо ага үй алып берип, тамак ашын карап, азык түлүгүн алып берип, ошентип каралашып жүрөт. Бир күн агасы ага көрө албастык кылат. Эмнеге мен ушундай байлыгымды жоготуп алдым, иним болсо мага караганда дагы деле байыгандан улам байып баратат деп өзүнүн бир тууган инисине көрө албастык кылат. Ошентип айылда аябай көзү курч, көзү тие турган, көз кыла турган бирөө бар экен. Ошону алып барып инисинин кербени айылдын четинде алыс жерден келип жатканда айтат экен, сиз ошол менин инимдин кербенине көз кылып бериңиз. Ошого бир көз тийип, бир баягындай кыйроого учурасын дейт экен. Анан макул деп баягы көз кыла турган киши, бирок менин көзүм алысты көрө албайт. Сен экөөбүз айылдын четине чыгалы дагы, сен мага жакындап калганын айтсаң, мен ага көз кылып берем, ошентип анын кербени кыйрайт дейт. Жанагы көз кыла турган киши менен бир тууган агасы барып, айылдын четинде жашынып турган кезде алыстагы өрөндөн инисинин кербени келе жаткан болот. Бир чакырым алыста. Анан жанагы агасы карап туруп, алыстан колу менен карап, көзүнө коюп, алыстан кербен келатат деп жанындагы көз кыла турган кишиге айтат. Жанагы киши эсинен чыгып калып, көрсө сен ушундай алысты көрөсүңбү? Ушундай алысты көргөн бул кандай мыкты көздөр, кандай сонун көздөр дегенде жанагы жерде агасынын көзү куюлуп түшүп калган экен. Ушул жерде бул окуя түгөйт. Бул окуядан биз ала турган сабактар, урматтуу бир туугандар, көр казсаң чоңураак каз, кененирээк каз, ал көргө өзүң түшөсүң. Ошон үчүн көрө албастыкты жүрөктөн алып салыш керек. Бул көрө албастык кылам деп өзүнө кайра бале болуп кайрылып келди. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эч качан көрө албастык кылбайлы. Кээде сен ийгиликке жете турган болсоң, сага Кудай Таала бир өзгөчөлүк бере турган болсо, кошуналарың айтат экен, эмнеге ушул байлыкты, ушул жакшылыкты Кудай Таала мага эмес, буга берди? Эмнеге досторуң айтат экен, эмнеге Кудай Таала бул жакшылыкты, бул авторитетти, бул байлыкты, бул өзгөчөлүктү Кудай мага эмес, менин бул досума берди деген сезимдерди, ойлорду ичинде ойлоп баштайт экен. Аяш аталарың, аяш энелериң айтат экен, эмнеге Кудай Таала
ушул өзгөчөлүктү, ушул талантты, ушул байлыкты менин балама эмес, менин баламдын досуна, менин аяш балама берди дейт экен. Айылдаштарың айтат экен, эмне үчүн ушул байлыкты, ушул жакшылыкты, ушул өзгөчөлүктү, ушул илимди, ушул авторитетти, ушул кадыр баркты Кудай Таала мага берген эмес, сага берди экен, буга берди экен деген ой кылышат экен. Ал эми эки бир тууган агаң болсо айтат экен, эмнеге Кудай менин агамдын баласына берди экен, менин балама бербеди экен деген ойлорду келтирет экен. Бул ойлордун баардыгы, урматтуу бир туугандар, шайтандан келген ой. Бул шайтан ушундай ойлорду салат. Ошондуктан мындай ойлордон алыс болушубуз керек. Бир тууганыбыз деле айтышы мүмкүн, эмнеге менин агама эле бере берет, же эмнеге менин иниме эле Кудай Таала жакшылыкты бере берет, эмнеге менин иниме берет, же менин агама берет, менин жээниме берет, бирок мага бербейт деген ойду кылышы мүмкүн. Булар мындай ойлордун баардыгы, урматтуу достор, шайтандан жана напсиден. Ошон үчүн мындай ойлордон сактана билишибиз керек. Бул Кудай Тааланын тагдырына каршы чыгуу, бирөөгө көрө албастык кылып, хасад кылып, ичкүйдүлүк кылуу, бул Кудайдын тагдырына каршы чыгуу. Кудай Таала кимге илим берет, кимге билим берет, кимге байлык берет, кимге авторитет берет, кимге кадыр барк берет, кимге унаа берет, кимге машина берет, кимге бала чака берет, кимге кыз берет, кимге сулуулук берет, кимге жылуулук берет, кимге кулк мүнөз берет. Бунун баардыгынын ырыскынын булагы берүүчү бир гана Аллах Таала. Ошон үчүн көрө албастык кылбайлы, көрө албастык кылуу бул Кудайдын тагдырына каршы чыгуу болот. Ошон үчүн эй Кудайым, буга дагы көбүрөөк бере бер, мага дагы арттырып бер деп дайыма жакшы тилек, жакшы дуба кылалы. Кудай Таалам ушул Рамазан айында биздин жүрөктөрүбүздү ушундай кек сактоолордон, көрө албастыктардан, ичкүйдүүлүктөн сактаган болсун. Аллах Таалам сиздерди жана мени чыныгы момун мусулмандардан, имандуулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.